Түз эфирде саат 13:00 алынған маалыматтар менен таныштырууну баштайбыз. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы кызматта. Кутман күнүңүз менен. Соклук райондук ооруканага сабалган 2 жаштагы бала түштү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Соклук райондук милициясына күн мурун ооруканага 2 жаштагы бала түшкөнү тууралуу маалымат алынган. Аталган факты боюнча текшерүү башталган. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Дарыгерлердин маалыматына ылайык, баланын баш мээси жабыркаган, жана денеде зомбулуктун белгилери бар. Учурда ал тиешелүү дарылануудан өтүүдө. Палатада атасы менен болууда. Бала тамак жеп баса алат дейт ал. Ак Суу районунда мектептин курулушунан 3 миллион сомдон ашуун каражатты ыйгарып алган кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирет. Маалыматка ылайык, Ысык көл облусуна караштуу Ак Суу районунун Чолпон айылындагы Калиев атындагы 225 орундуу орто мектептин имаратын куруу иштери боюнча облустук капиталдык курулуш башкармалыгы менен курулуш компаниясынын ортосунда 62 миллион 296 миң 778 сомго подряд келишими түзүлүп, мектептин имараты 2018 жылдын октябрь айында эксплуатацияга берилген. Бирок Ысык көл облустук прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө аткарылбаган жумуштары киргизилип, 3 миллион 224 миң 493 сомду өздөрүнө ыйгарып алышкандыгы аныкталды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иш-аракеттери жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кыргыз-казак чек арасы аркылуу мыйзамсыз баңгизат алып өтүү каналы токтотулганын билдирди. Кыргызстандын жарандары Кара Буура районундагы Аманбаев тилкесинде мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз түрдө баңгизатын алып өтүүгө аракет кылып жаткан жеринде кармашкан. Кармалгандардын бири мурда баңгизатын мыйзамсыз сатканы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы такталды. Текшерүү учурунда кылмышка шектүүнүн жанынан жалпы салмагы 12 килограммга жакын 3 дана өзгөчө жыты бар кочкул жашыл түстөгү заттары бар желим баштык табылган. Бул факты боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ысык көлдө жол кырсыгынан бир адам каза болду. Маалыматка ылайык, бүгүн эртең менен Ысык көл районунун Григорьевка айылындагы көпүрөдөн Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаа түшүп кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Жерине Ысык көл районунун номер 31 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 3 куткаруучу тартылып, 27 жаштагы эркек кишинин жансыз денесин унаадан чыгарышып, маркумду милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Тамак аш коопсуздугун жана агрардык тармакты өнүктүрүүгө мезгил келди. Айыл, суу, чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин 309 токтому агрардык тутумду бириктирип, сапаттуу түшүм алууга мүмкүнчүлүк түзөөрүн адистер айтат. Токтомдун негизинде айыл чарба кооперативдерин, үрөөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүүгө жол ачылат. Дыйкандардын эң негизги көйгөйү болгон жер, суу, талаш маселелерине чекит коюлат. Айыл өкмөттөрдүн сугат жерлерин сатуудагы мыйзамсыз аракеттерин алдын алганга токтом өбөлгө түзөт. Теманы кабарчыбыз улантат. Кара Суу району өлкө боюнча эң алдыңкы агрардык аймак, эри айыл чарба кооперативдери түзүлүп, ак алтын дан эгиндерин өстүрүүдөгү көрсөткүчү биринчи сапта. Райондо айыл чарба багытындагы 49.462 гектар жер иштетилет. Соңку 2 жылда дыйкан бирикмелери 18.288 кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишкен. Алдыңкы тажрыйбага таянып сапаттуу үрөн өндүрүү үчүн Төрөгелди мырза 4 жыл мурун 8 багбандын башын бириктирген коммерциялык эмес кооператив түзгөн. Мыйзамдын карама каршылыгынан жеке жерлерин чогултуп, беде үрөн өндүрүүнү колго алган. Төрөгелди мырза 309 токтомдун кабылданышы эң алгач сугат жерлерин натыйжалуу пайдаланууга жол ачарын айтат. Жыл сайын кайталанган жер суу талашкан көйгөйлөргө чекит коюларын кошумчалайт. Соңку жылдары мамлекеттик фондундагы жерлер жергиликтүү өкмөттөр тарабынан каалагандай пайдаланылып, жеке кызыкчылыктар үчүн берилерине дагы токтолду. Өзү сынап туруп, ошо эми кооперативдин жакшы жагы ушу дыйкандар биригип бары суу талаштан жерлер майдаланбайт. Бизде өзү жерлер аз тийген үлүш жер. Ошолор жерлерди бириктирип,
өндүрүмдүүлүктү күчөтүп атабыз да. Азыр жер майдаланып, аркы эле кетип калып атпайбы? Айлы бул токтомдо наоборот мурун семхоздор неме жерди бекер алышчу эле. Азыр арендага алып атат. Айыл өкмөттөгө деле жакшы болот маселеси. Анан кийин майдалап неме кылган айыл өкмөткө выгодный болушу мүмкүн, балким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. А так бизде азыр жакшы. Анан кийин жылда жер талаш болуп атат. Жылда эле жер талаш. Биз ошо бизди иштете койбой атат да өзү, майдалапчы. Министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтому өткөн жылдын 17 декабрында чыккан. Токтомго аймактардагы дыйкан фермерлер каршылыгын билдирип, маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Коомдогу экача пикирден улам айыл суу чарба министри дагы түшүндүрмө берди. Анда өлкөнүн агрардык тутумундагы негизги көйгөй үрөн экенин айтат. Сапаттуу үрөн жок болгондуктан тамак аш коопсуздугу коркунучта калганын билдирди. Министр бул кезге чейин мамлекеттик фонддогу жерлер көзөмөлдөнбөй калганын дагы белгиледи. Үрөнчүлүк чарба үрөн өндүргөндө ошол үрөн аркылуу ошол жерден ар бир дыйкан пайда табат. Бизде 1.725.000 баш ири мүйүздүү мал болсо, бизде бүгүнкү күндө асыл тукум малды элдер сатып ала албай атпайбы? Ошон үчүн асыл тукум чарбаларды колдоо аркылуу биздин дыйкандар өзүнүн жакын райондун ичинде же областтын ичиндеги асыл тукум чарбалардан мал сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп аракет кылып атабыз. Мына ушуга биринчи жолу мына Кыргызстандын жаңы тарыхында республикалык бюджеттен 26 миллиард сом акча айыл чарбасын колдоого бөлүндү. 309 токтомду аймактардагы көпчүлүк агрардык кызматкерлер дагы колдоо кылат, себеби сапаттуу ата мекендеги үрөн жана асыл тукумду мал кармаган чарбаларга шарт түзүлөт. Тамак аш коопсуздугун камсыздоо багытында мамлекет айыл чарба бирикмелерине дан эгиндеринин аянтын кеңейтүүгө жана талап коюу дагы каралган. Бул чечим үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү үчүн кабыл алынганын ижарага жер алып иштеткен дыйкандар туура түшүнүү зарыл экендигин агрардык тармактын адиси айтат. Учурда Кара Суу районунда фонддун 10.900 гектар жери бар. Пандемия башталган маалында бизде баардык эле унубуз жок, ача калдык деп элдер тополгон чыгып кетишти баардыгы. Өкмөттөн талап кылышты өкмөттөн. Өкмөттө азыркы күндө жерлердин баардыгын дыйкандарга бөлүп берип койгон. Өкмөт ал боюнча иш алып барган мүмкүнчүлүгү жок эле. Азыр 309 токтомдун негизинде ошо фонддун жеринин 75%-ын өкмөт алып атат дагы. Ошол өкмөттүн талабы менен ошол жерге ошо эгиндер эгилет. Ушунун эсебинен бизде азык-түлүк коомсуздугу камсыздалат, будайлар эгилет, асыл тукум малдардын саны көбөйтүлөт. Бизде азыр өзүңүздөр маалым болгондой дыйкандарга үрөн жетишпейт. Үрөн алыш үчүн биз коңшу мамлекеттерди кайрылабыз да. Коңшу мамлекеттер каласа берет, каласа бербейт экен. Ошон үчүн үрөндү өздөрү үчүн бизде үрөнчү чарбаларды колдоп, жакшы, сапаттуу, түшүмдүүлүгү жогору болгон азык-түлүк камсыздоо максатында түшүмдүүлүгү жогору болгон ушу дан эгиндерин үрөн өндүрүп алганга бизге шарт түзүлөт. Токтомдун коомдук талкуудагы жыйындарында айыл өкмөт башчылары алгачкылардан болуп каршы чыкканы маалым, аймактардагы мамлекеттик фонддун дагы сугат жерлерди жергиликтүү айыл өкмөттөр өзү билгендей ижарага берип келгени белгилүү. Көпчүлүк учурларда мурдагы чиновниктер айыл өкмөттөр колунда бар гана адамдар жерди ээлеп алышканы айтылган. Айыл өкмөттөр бүгүнкү күнгө чейин мафия болуп келгенсиңер. Мен бирөөңөрдөн да коркпойм. Мафия болуп келгенсиңер. Горизонтальный власть болуп, вертикальный болбой. Фермерлерди өзүңөрдүн аймагыңарда укпай келгенсиңер. Силер азыр эмнеге каршы келип атасыңар? Мен ошол түшүнбөй атам. Ошол эле ФПСтин арендасы силердин эле эмеңерге түшүп атпайбы? Эмне өкмөткө түшүп атабы? Силерге эле түшүп атат. Буга чейин эмне болуп келген? Достор, туугандар, наркылар, беркилер 150-200 гектардан алып отурасыңар. Ошондуктан бул токтом туура. Советтер Союзу тарап менчиктештирүү башталганда өлкөдөгү айдоо сугат жерлеринин 75% айылдагы элге үлүшкө таратылып берилген. Ал эми 25% айыл чарба жерлери мамлекеттик фонддун негизинде айыл өкмөттөрүнүн балансында калган. Тамак аш коопсуздугу үчүн ата мекендик өндүрүмдүүлүктүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Андыктан бул долбоор келечекке агрардык өлкөнү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Түшкү бака топтолгон жаңылыктар мына ушуларды түздү. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биз сиздер менен саат 16:00 түз эфирде жолугабыз.